эмне үчүн келет бул дүйнөгө, эмне үчүн жаралат, алар эмне себептен керекпи де керек эмеспи бул дүйнөгө, ошол жөнүндө эч ким билбейт да, чындап келгенде. Мен ошол көзүм ачылгандан бери карайт эле, көзүм ачылганга жерде эле бүтүп карап көрсөм, мен өзүм деле билчү эмесмин көз ачык деген кеткенчи. Качангадан мага келген касиет гана айтып түшүндүргөндө гана мен ошол көз ачыктык деген эмне экенин ошондо гана түшүндүм да. Ага чейин вообще түшүнгөн эмесмин. Качан ошол касиет келди, мага айта баштады. Эмне үчүн келишет бул дүйнөгө? Мына ушул замандын болоруна айтып туруп келди да. Сиздин элге деди, жамандык келе атат балам деди. Элиңизге жаманчылык келе атат, кыйынчылык келе атат, азап, арман келе атат. Бул азап, арман элиңди далай кыйнайт, далай эл атат, далай эл бөлөт, эл кырылат деди. Дүйнөдө адамдар кырылып, анан ушул кырылгандан калгандары калып, анан кийин барып жашайт деди. Дүйнөдө согуш, 3-дүйнөлүк согуш болбойт балам. 3-дүйнөлүк согушту күткөн адамдар бар. Ал согуш болбойт. Бирок ушул адамдардын азабы ушундай көп болот деди. Айткандардын баары туура келди, азыр карап отурсамчы. Ушул кезектерде угуп атканда мен аябай корккон учурларым болгон да. Бул эч бир эчтеке күтпөгөн нерсени айтып атат да магачы. Такыр ушундай сөздөрдү угам деп ойлогон эмесмин. Анан эле ушинтип ушундай болот, базар экономикасы дейсиздер, базар келет сиздерге, базарда эл быкылдайт, кыйналасың, ал укмуштуудай баалар болот деген да. Укмуштуудай баалар. Мен ойлоп жүргөм ал кездечи, эми көп болсо бир 10 тыйындык неме 1 сомдук болор депчи. Анан 10 тыйындык нерсе 10 сомдук болду да. 10 сомдук нерсе 1000 сомдук болду. Мына ушуларды көрүп мен азыр эчтеке деп айта албайм мен. Бул касиетке эчтеке деп айта албайм. Анан дагы бир айтарым, ушу мага келген аталар мен үчүн эле келген жок да бул дүйнөгөчү. Элим, журтум үчүн келди. Жалган дүйнөнүн пенделерине биз ушул кыйынчылык заманда сиздин мусулман пенделерге келген адамдарбыз депчи. Ушул мусулмандарга, чыныгы мусулмандарга казак менен кыргыздар гана кирет. Таза мусулмандар. Таасыл мусулмандар. Каны жини да мусулман. Буларды Алла Таала өзүнүн канынан жараткан экен. Анан ошол мусулмандар бузулганда дүйнө аалам бузулат экен да. Биздин мусулмандар чынында эле ошол мага келген кезинде бузулган деп айтты эле, ал кезекте да бузула элек экен деп ойлойм. Мына азыр таасын бузулду. Элди карап турсаңыздар, Бишкекте эми өзүң уяласың бирөө кийинип жүргөн кийиминенчи. Чындап келгенде, ошол нерселерде бизге деген зыянын берип атат. Шуну адамдар түшүнүш керек да. Ошол бирөөнүн кесепети дейт, бирөөнүн шарапаты дейт. Бир жакшы адамдын шарапаты болот адамгачы, бир жаман адамдын кесепети болот. Анан ар бир адам бардык нерсени түшүнүш керек да. Көз ачыктык деген бул бизнес эмес. Көз ачыктык деген бул өнөр эмес, өзүнчө элечү бир өзгөчө эле болот. Көз ачыктык деген бул ар бир пендеге Алла Тааланын берген бир ыйык нерсеси. Сен ошону ыйык катары көтөрүп жүрө аласыңбы? Адамзатка толук туура жеткизе аласыңбы? Туура бере аласыңбы? Ошол адамга бир жакшылыгын тийгизе аласыңбы деп берген бир улуу нерсе. Анан бардык адамдар эле бири-бирин көргөндө 1000 адамдын арасында жүрсө, көз ачык эмес адам билбейт баары бир. Бирөөнү жамандаса сиздер ишенип каласыздар да, жаман экен депчи. Жакшыласа жакшы адам экен дейсиздер. Мен сиздерге окшошо албайм эч качан. Мени бирөөгө мени жамандаса алардын акысы жок мени ага тиккенгечи. Ал эми мен эч кимди эч качан жамандай албайм. Себеби мен ал кишини билбей туруп, анын эчтекесин түшүнбөй туруп мен ал кишини жамандаган акым жок. Ал күнөө, чоң күнөө болот. Адамдын сүйлөгөн сөзүнөн, баскан турганынан, жада калса кийген кийиминен да күнөөгө батат адамдарчы. Ошон үчүн аталар айтат да, өзүңө жарашкан кийим кийүү дейт. Бул мода дейт. Мода деген эмне экенин түшүнөсүңөрбү деп сурайт. Мода десе эле тиги бир былтыйган аялга эле бир ипичке аял кийсе жарашкан кийимди кийгизип койсо болбойт. Бир килейген аялга эле шым кийгизсең болбойт. Аталардын бир укмуштуу сөздөрү бар да. Картаң айылдай болуп келатканың кара тигинин деп. Мен ал сөздүчү кыямат кайымда тапмак эмес.
муштудай керемет сөздөрдү айтат бул кишилер. Ал эми биз көз ачыктык дегенди дагы бир нерсе деп түшүнүшүбүз керек. Бул пайгамбардын жолу. Улуу пайгамбарлар. Биз ошол улуу пайгамбарлардын жолун жолдойбуз, билдиңизби? Биз ошолордун улоочуларыбыз. Бирок биз ошол кезектеги пайгамбарлардын эч нерсесине чак келе албайбыз. Мен дайыма айтып келгем, көз ачыктарыма да айтып келгем, деги эле пенделерге да айтып келем ушул. Биз ошолордун бутунда кийген көйлөчүндөй, үстүндөгү чапанындай, колундагы таягындай боло албасак дагы, биз ошолорго окшошушубуз керек. Бир аз болсо дачы. Бир аз окшошуп ошолорго кичине болсо жакындашыбыз керек. Жакындаганыбыз ошол. Жанагы көйлөчүн бир жерге чечкенде, көйлөчүн дайым таза алып жүргөндөй биз дайыма таза, дайыма туура болууга аракет кылышыбыз керек. Көз ачык деген көзү менен эмес, көкүрөгү менен көрөт дайымачы. Алар көкүрөктөрү көрүп турат алар. Көкүрөгүндө айтып турат да. Бул мындай тигиндей, бул сизди алдап атат. Бул андай болбойт. Бул жөн эле мынтип атат деп. Бул жакшы адам, бул жаман адам. 1000 адамдын ичинде да тигил адам мондай адам деп айтып берет да касиет. Сиз ошонуңуз менен адамдан өзгөчөсүз, билдиңизби? Сиз ошонуңуз менен адамдан артыкчасыз. Анан мынабул дүйнөнүн көз ачыктары, көз ачыктыкты жөн эле бир мындай бир коммерция катары же болбосо бир бизнес катары же болбосо бир пайдалана турган бир пайдалуу бир нерсе катары пайдаланып атат да, сиз ага жооп бересиз. Бул дүйнөдөн өткөндө сөзсүз жооп бересиз. Бул Алла Тааланын улуу пайгамбарларына берген жолу. Улуу пайгамбар болуш деген бул оңой жол эмес. Пайгамбар болуш деген калыс болуу, таза жүрүү, жан дүйнөңдүн тазалыгы, туура жүрүү, үлгү болуу адамга. Үлгү дегенди билесиздер да, адамдар өзүнүн жүрүш турушу менен, жакшы сапаттары менен, жакшы адамгерчилиги менен бир адамдарга бир жакшылык боло алат да. Ушул адам мындай адам деп, могул адам жаман адам деп айта албайт да. Ушул адам ушундай адам, ушундай жакшынакай бир эмелери бар. Бир туура сөздөрү менен, кабыз сөздөрү менен адамдардын көкүрөгүндө кала берет кээ бир адамдар. Ал киши өтүп кеткенден кийин өкүнүп, өксүп, аттыңай деп өкүнгөн адамдар болот. Анан көз ачык деген эмне экенин билбей эле көз ачыкты жөн эле бир вещи катары колдонгондой адамдарды көрөм. Мен аларга Алла Таалам арбактар берсин, жазасын дейм. Мен андай пенделерге айтарым жок. Мени элеген аталарга мен ыраазымын азыр. Себеби бул кишилер канча деген адамдарды дал ушул эшиктен, дал ушул үйдөн тарбиялап, жакшылык берип, өмүрү долтурдан айыкпаган, өмүрү эч кимден эм конбогон, эч кимден жакшылык ала албаган пенделердин ушул жерден жакшылык алып, аман эсен жакшынакай абалга жеткендерине өзүм күбөмүн. Башка адам эмес, өзүм күбөмүн. Ошондо мен аталарыма ыраазы болом. Анан аталарым менен сыймыктанамын деп айткан бир учур келер. Андай болсо менин арманым болбос. Бирок мен азыр айта албайм антип. Антсем мен адамды дагы, Алланы дагы, арбакты да алдаган болом.